Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Кичине убакыт болуп калды. Кичине видео жазып бөлүшөйүн деп дагы бир видео чыгарып атам. Бүгүн 9 май. Улуу ата мекен согушунун 9 майдын 79-жылдыгы болуп атат. Баарыңарга куттуктайм майрам менен. Урматтуу кыргызстандыктар, президентибиздин командасы аракет кылып атат. Кыргызстан үчүн иштеп атат. Кыргызстан үчүн чоң бир ийгиликти алып келип атат, Кудай буйрса. Инвесторлор өзүбүздүн национальный компаниялар чыгып атат, өзүбүздүн продуктылар чыга баштады. Көп нерсе өзүбүздө чыга баштады, Кудай буйрса. Будан дагы көп чыгарышат. Айыл чарбаны алайлык, дыйканчылыкты алайлык, көп нерседе өнүгүү чоң болуп атат. Көрүп жатабыз. Аллага шүгүр. Не болгон тагдырда ham өлкөң үчүн күйүшүң керек да. Мен алхамдулилlah Ошто төрөлгөнмүн, Кыргызстанда, Ош областында. Мен сүйүнөм, Аллага шүгүр, сыймыктанам, кыргызстандыкмын дейм ар жерде деп келгем. Өзүң өлкөңө күйсөң, өлкөң үчүн бирдеке колуңдан келсе жакшылыкты кылсаң, ошондо өлкөң өнүгөт да. Мына президентибиз Аллага шүгүр адилеттүүлүктү алып келди. Бизнеске свобода өтө күчтүү берилди. Бизнес кылгыла деди. Мисалы үчүн бизнес кылсаң болот. Көп нерсе кылсаң болот. Азыр мына Москва жергесинде жүрөбүз. Аллага шүгүр, дагы бизге жеңилдиктер бар да. Чем мына кошуна өлкөлөргө караганда Россияда жеңилдик бар. Не болгон тагдырда ham какой-то жүрөгүңдө мындай не бар да, недовольство, кап болосуң, өлкөм өнүксүн деп аракет кылыш керек да. Мына кече бир карындашыбыз мына Речной вокзал метродо кармап алыптыр милициялар. Документи жок экен да, просроченный. Убакыт өтүп кеткен. Кийин не кылып бардым, мен чыдай албайм да. Мен мындай болсо барып, мен чыдай албайм дегенде кандай унчукпай өтүп кете албайм да. Мен карап турбай кайчы дебейм да. Неге буну сүйлөдүм? Будан өрнөк алыш керек, пример алышыбыз керек да. Карындаштарыбыз кыйналып атат. Эжелерибиз кыйналып атат, чоң эжелер. Ар бири мисалы үчүн келип ушул баламдын үйүнү салышка жардам берейин деген эжелер бар экен. Көбү менен сүйлөшүп атам. Көп жакшылыктарды кылайын деп келгендер да. Ошого ар видеода айтып атам, Кудай буйрса биз өнүгүп атабыз, Кыргызстан өнүгөт, дуа кылайлык көбүрөөк. Ар жолу сүйлөйм, ар видеода. Бул жакканга жагат, жакпаганга жакпайт. Мен сүйлөрөм, мен Кыргызстан үчүн сүйлөйм, өлкөмдү сүйөм да. Мисалы үчүн чоң бизнеспи, кичине бизнеспи кылыш керек да. Бизнес колуңдан келбесе окуш керек. 3 айлык курстар бар, 1 айлык курстар бар. Дагы ачылып атат канча бизнес учеба центри деп көп жерде, Бишкекте, Ошто. Кыргызстан возможность көп да. Мисалы үчүн айыл чарба кылам десең дагы көп. Айылдыктарга да, шаардыктарга башка темада чыгарабыз, Кудай буйрса, видео Кыргызстанга барганда. Кудай буйрса биз экспорт мясо, эттер болот. Бул кетиште күчтүү кетип атат Кыргызстан. Кудай буйрса, Кыргызстан этти башка өлкөгө сатат да. Сатканда Кудай буйрса биз өнүгөбүз. Аллага аманатсыңар.